Ассалаумалейкум, Мирбек байке, кандайсыз? Валейкум ассалам. Тойго кош келипсиздер. Рахмат. Биз азыркы учурда Мирбек Атабеков кыргыз эстрадасынын номер 1 ырчы мырзасын жандап турабыз. Бүгүнкү тойдо сам Мирбек Атабеков байкебиз өзү келип отурат. Байке, тойдук маанай? Абдан жакшы, номер 1 деп айтып кетсеңиз, ага каршы эмес, ага каршы эмесмин, бирок бир четинен кошулгум келбейт. Себеп дегенде ар бир ырчы өздөрүнүн күйөрмандары үчүн номер 1 да. Ошол мен сиздин күйөрманыңызбыз, сиз маган номер 1сиз Мирбек байке. Сиз анда биз тараптан экенсиз, рахмат сизге. Ошол Мирбек байкебиз абдан сонун, бирок бүгүнкү тойдо жалгыз келдиңиз. Жок, мен жубайым менен келдим. Жеңеңиз жаныңызда. Бүгүнкү тойдо мындай эмнелерди өзгөчөлүк, мынакей жеңем да келди. Жеңе, келиңиз. Биз Тамад Event YouTube каналы бүгүнкү тойдон үзүндү тарталы деп келип отурабыз. Мынакей сабасызбы? Бул жака өзгөчө жубай, өзгөчө үй бүлө. Бул үй бүлөдөн сабак алса болот көптөгөлөр. Дагы бир рет кош келипсиздер, Мирбек байке жеңе. Бүгүнкү тойдо кандай маанай? Жакшыбы маанайыңыздар? Мана жакшы, мен ачык айтканда биздин шеринебиз болот экен деп эле келип турмун да, келсем эл көп, что-то башка той экен. Эми Сейман шеринеси экен деп келгенбиз да, мен оюм боюнча. Жеңе, сиздики. Бирок мен билчүмүн Сема байкеме чолпон жеңдин үй тою болуу үчүн. Ошо биз аябай кубанычтабыз. Ошо үйү кут болсун, балдары аман болсун, өздөрү да аман болсун, ден соолуктуу болсун ошо. Ошол анда бүгүнкү тойдо жакшы эс алыңыздар байке, жеңе. Бүгүнкү тойдо көптөгөн сюрприздер камдалган экен. Биз баарын четинен билип отурабыз. Ошолдун баардыгына биргеликте күбө болобуз. Ал эми сиздерге көңүлдүү кеч каалайбыз байке. Бактылуу байке. Акыл. Ийгилик барыңыздар. Урматтуу достор, бүгүнкү тойдун башкаруучусу, алып баруучусу, тамадасы ким деп сурап, издеп, таап, Чыңгыз байкеден өзүбүз интервью алдык элек. Ошол убакта жеңебиз жаныбызда жок болуп калган эле. Мынакей азыр бир канча убакыт өтүп, жеңебизди жолуктуруп калдык. Жеңе, бүгүнкү тойго кош келипсиз. Чоң рахмат, кош келдик, сиздер да кош келипсиздер. Негизи мен жеңе көптөгөн тойлордон байкайм. Негизи ушундай ырчылардын тою болгондо же бир кандай чыгармачыл адамдардын тою болгондо көбүнчөсүн Чыңгыз байкем алып барат да. Анан сизге мындай жалгыз отурган не скучнобу? Эми биздин дагы дос жоролорубуз келет, чогуу отурабыз. Кээдекисине келе алсам, кээдекисине келе албай калам. Ошол. Өзү тамада болсо дагы мага көңүл буруп турат. Мындай учурлар болду эле. Мен ушул жубайым деп эле тойлордон белектерди бере берген. Жок, андай болгон эмес. Андай коррупция жок бизде. Абдан сонун. Анда жеңе бүгүнкү тойдо жакшы эс алыңыздар. Сиздерге көңүлдүү кеч каалайбыз. Рахмат. Той кут болсун. Коллегалар жүрөт. Ассалам алейкум, кандайсыз байке? Кандайсыздар? Супер тоо. Чапкала 5те. Тойго кош келипсиңер. Биз Тамад Event YouTube каналы. Мынакей биздин прямой конкуренттер. Супер тоога ишилгери бүгүнкү тойдон мындай эмне өзгөчөлүктөрдү күтүп атасыңар ушу силердин көз караш? Силерден сурайлы дегенбиз. Биз эми чындыгында абдан сонун. Биз биргеликте иштейбиз. Ал эми супер тоога да бизге да ийгилик. Бүгүнкү тойдон жакшы бир видеолорду, репортаж чыгарып, жакшы иштейли деген. Ошол. Чак. Ассалам алейкум. Кандайсыз, урмат байке? Бүгүнкү тойго кош келипсиздер. Менин билишимче шеринелешиңиздер, досуңуздар. Бүгүнкү кесиптешиңиздер. Ошол той берип жатыптыр. Бүгүнкү тойдогу маанай. Бүгүнкү тойго биз көптөн бери камындык. Ушул быйылкы күздүн эсебинен жакын досторубуздун арасынан ушул Самарбек үй той берем деп жар салгандан бери баарыбыз даярданып, үй-бүлөбүз менен, досторубуз, шеринебиз менен даярданып жүрөбүз. Менимче бүгүнкү маанай таң аткандан бери Кудай кубанычыбызды кут кылсын, баарыбыз да жакшы. Күткөнүбүз ошол досубуздун бүгүнкү мааракеси, бүгүнкү тою мыкты деңгээлде, жогорку маанайда өтсө деген тилегибиз бар. Батасы кабыл болсун, эң негизгиси. Абдан сонун. Негизи биз көбүнөн угуп атабыз да мындай бүгүнкү тойдо маанайыңыздар кандай десе көбүнчөсү айтат экен 90-60-90 биздин маанай дейт экен. Сиздердики дагы 90-60-90 бу? 60-ын айта албайм, бирок 90 бар. Абдан сонун. Анда бүгүнкү күн кечиңиздер көңүлдүү улансын, той кут болсун дагы. Ассалам алейкумдар, кандайсыздар? Негизи урматтуу достор, бул байкелерибиздин эмгеги көп. Ошол бүгүнкү тойдун жүрүшүн үстүнөн көзөмөлдөгөн байкелерибиз. Ушул Алтын казына ресторанынын жалпы
управляющий байкелерибиз. Байкелер бүгүнкү тойго даярдык кандай? Бұрыста жақсы, бүт бары дайын болып қалды. Қонақтарды күтіп отырмыз. Бары дайындықтар жақсы, ең жоғарғы деңгейде болып жатады. Бүгүнкү тойдо мындай башка тойлордон эмне айырмасы болот бүгүнкү тойдо? Бүгінгі шоу программалары менен Сема Байкенин дайрыктары аябай жақсы бүгін. Өз айтканда шоу программалары менен өзгөчөлүктөр болот. Ошону биз дагы күтүп атабыз. Азыр байкап көрөбүз. Анда эмесе сиздерге ийгилик, өзүңүздөргө дем күч берсин, бүгүнкү тойду жакшы өткөзүп алыңыздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Интервью алалы. Бүгүнкү тойго кош келипсиз, байке. Рахмат чоң. Менин билишимче досуңуз, шеринелешиңиз, кесиптешиңиз, Анан сенсейим. сенсейиңиз, а? Биринчи биз музыкалык орто окуу жайда окуганда, бул мени биринчи мындай ошо музыкалык шоу нерсеге, мындай, имеется в виду кафелерде ырдаганга биринчи жолу үйрөткөн ушул Сема болот. Семадан үйрөп колунда ошо ресторандарга барып ырдап жүрүп, анан ошодон аркылуу ошодон тааныш болуп, анан Бишкекке келип ушундай тааныш болуп калганбыз да, болгон ишти. Мен мага даже байке дагы болуп кетет. Байке дагы болуп кетет. Абдан сонун, анан бүгүнкү тойдо мындай эмне өзгөчөлүктөрдү күтүп атасыз? Мен оюмча өзгөчөлүгү бул өзү Сема байке аябай мындай интересный нерселерге кызыгат, шоу нерсеге өзү. Мен ойлойм аябай кызыктуу болот деп. Мага айтып аткан WhatsApp'тан да бир нерселеринче көрөбүз, Кудай болсо. Ырчылар көп болот биринчи очередь. Бирок бул жерде мен ырдабайм, чисто келип ырчыларды көрүп, конок болуп кетебиз го деген ойдом. Ошонусу менен кызыктуу болот да магачы. Эми акыркы суроо, бүгүнкү тойдо чакыруу биздин билишибизче 5 экен. Сиз канчада келдиңиз? Мен чынын айтсам 6:30 келдим. 6:30. 6:30 келдим. Кичине жумуштарым болуп калып 6:30 келдим. Бирок 6:30 келдиңиз, азыр саат 7 болуп калды. 7:30 болуп. 7:30 болуп калды. 1 сааттан бери күтүп атасыз. Эми күтөбүз да, себеп дегенде бул биздин шеф, эми как бы байкебиз болот. Калашыбыз эми биз не только бул Семанын көп эле тойлор ушундай болот. Аны бүгүнкү кеч абдан сонун өтсүн байке, тойлор тойго улансын. Чоң рахмат. Мынакей урматтуу достор, бүгүнкү тойдо дагы бир өзгөчө биздин түгөйлөр келди, байкелерибиз, жеңебиз. Кош келипсиздер бүгүнкү тойго. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү той менин билишимче досуңуздар, ушул чыгармачылыктагы бирге коллегаңыздар, анан эң башкысы Шерине дагы бар, билишимче. Шерине жок. Катташып бар, бирок. Мынакей бүгүн өзгөчө той болот деп турат. Бүгүнкү тойго кош келипсиздер. Бүгүнкү тойдо маанай кандай? Бүгүнкү тойдо маанай өтө сонун, себеби дегенде баягы понедельник күнү негизи өзү Сема ошого туурлаган. Толтура тойлордун баардыгын отказ берип, азыркысын отказ берип, анан бүгүн ушул досубуздун ушу тоюна, ушул жакшы сонун бир кубанычына шаң кошуп, кубанычын тең бөлүшүп, ушу тоюнда бир сонун болуп отуруп, бир жашынакай салып кетели деп келдик. Бүгүн анда биздин билишибиз боюнча сиздер тойдон кетмей жок. Көптөгөн ырчылар айтып атат, бизде ортосунда бир-эки иштерибиз бар, барып келе калабыз деп. Бирок сиздерде андай жок. Бир-эки иштер деген бул тойлор эле болуш керек. Негизи тойго кетет экен көбүнчөсү баягы азыр күз айы, тойлор көп. Бирок сиздер кетпейсиздер. Кудай буйрса. Бүгүнкү тойдо баштан аягына чейин чыгат. Бата берип анан кетебиз. Кетебиз, Кудай буйрса. Абдан сонун, да бүгүнкү кеч жакшы улансын. Тойго куш келипсиздер. Жакшы отуруп, жакшы эс алыңыздар. Ассаламу алейкум достор. Дагы бир рет мынакей бүгүнкү тойдо дагы бир байкебиз келип отурат. Ким десеңиздер, белгилүү шоумен, алып баруучу тамада Бакыт Байсариев. Ассаламу алейкум байке. Алейкум ассалам делечи. Кош келипсиз. Рахмат, бирге болсун. Бүгүнкү тойдо маанай кандай? Маанай Кудайга шүгүр, эл катары бүгүн 5ке чакырган конокту 7:30 келип көрөйүн деп 7:30 эл катары келдим. Сонун экен. Бирок дагы деле башталып элек той. Кудай буйрса 8 башталат ошо. Билгендей эле келдим да. Кудай буйрса азыр мына бир аздан кийин башталат. Бул тойго канчадан бери мындай көптөн бери билип даярданып жүрөсүз? 1 айдан бери бүгүнкү күнгө той албай иттей неудобно болуп
деличи. Биякта ырчылар айтып атат, ортосунда тойдун ортосунда 1-2 жерге тийип келе калабыз. Сизде жок му андай? Алар тийип келгенге мүмкүнчүлүк бар да, бизде каякта айла жок да, бир күн өлдү да. Аны менен гонорарлар да өлдү. Биякта той албай калганың аз келгенси, биякта кошумча да беришиң керек. Анан еще тойду да алып бар десе, алып барып жасаң керек деди. Тамаша. Абдан сонун анда Бакыт Байсариев байке болду. Жакшы жасаңыз байке. Бүгүнкү тойдо көңүлдүү болуңуз, көңүлдүү кеч. Жакшы байке. Ушундай эле проблема, азыркы бакта айтып өткөн проблема бизде белгилүү дагы. Байкебиз Улам Барипиев байкебиз. Ассалам алейкум байке. Бүгүнкү тойго кош келипсиз. Рахмат. Маанайыңыз кандай байке? Сонунда. Тойго келген коноктордун маанайы 5 болуш керек. Мындай Улам байкени көп мындай тойлордо алып барган жагынан көрөбүз, бирок бүгүн конок болуп, кандай экен конок болуп келген? Конок болуп келгенде эми жакшы эс алып отурасың, анан өзүң алып барып жүргөндөн кийин элдерди келген конокторду кандай маанайда отурганын кааласаң, ошондой маанайда отургуң келет. Анан кийин той иелерин кубандырып, тойдун көркүн ачканга шаңдырап отуруп бергенге аракет кылабыз. Эми бүгүн эс алалы деп келдик. Улам байке ана мындай жашырбаган сөз болбосо, бүгүн чындыгында канча тойду отказ кылдыңыз? Бүгүн дүйшөмбүдө негизи Сема 2 ай мурун эле пландаштырып чалып айткан, ушул күндү броньдоп койгула, той албагыла деп. Анан болгон чыккан заказдарды отказ кылып аттык. Эми канча экенин санаган жокмун, бирок ушул досубуздун тоюнан бир ысыйлуу конок болуп кетели деп, тоюна катышып кетели деп бошодук. Абдан сонун анда Улам байке, бүгүнкү кеч көңүлдүү өтсүн, жакшы отосуңуздар, жакшы эс алыңыздар. Барыңыздарга салам. Мынакей, урматтуу достор, бизде дагы бүгүнкү конокто Омар байке жана Арсен байке. Байкелер, кош келипсиздер тойго. Маанай кандай? Жакшы эс алабыз деген жакшы үмүттөр бар. Тилектер. Сон. Негизи байкелерибиз көптөгөн тойлорго тийип, ырдап эле кетет. Бүгүнкү тойдо Кудайым буйрса акыр аягына чейин отуруп конок болосуздар. Сөз түрдө. Же Арсен байке ортосунда 1-2 заказдар барбы? Кудай буйрса. Абдан сонун анда байкелер куш келипсиздер бүгүнкү тойго. Бул Тамада Event YouTube каналы. Салам жолдоп коюңуздар. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү, көңүлдүү жана ошондой эле шаңдуу өтсүн. Байкелер. Мынакей урматтуу достор, бизде дагы бир эң биздин жакшы көргөн байкелерибиздин бири, көптөгөн ырлардын жаратуучусу, биз сүйгөн байкебиз Кубаныч Сатаев байкебиз келип отурат. Кош келипсиз байке. Бүгүнкү тойдо маанай кандай? Маанай жакшы, азыр эле келдик. Кичине кечигип келип калдык окшойт. Жолдо тыгындар болуп. Маанай жакшы, жаркыраган мына ресторанда Алтын Казынада Сема досубуз той берип атат. Уулдарына жана ага өркөтө. Ошо досубуздун жакшылыгына күбө болуп, катышып, бийлеп дегендей жакшы эс алып кетели деп келип калдык. Куттуктап жакшы сөздөрдү айтып, кыргыз элибизде ушу эстрада ырчылардын арасында ушундай жакшылык тойлор көп болсун, элибизде ынтымак болсун. Ушундай тойду жакшылыкта кезгели барыбыз. Абдан сонун, бирок Кубаныч аке бул жерде айтып атышат, ырчылар көптөгөн ырчылар ортодо антрак учурунда 1-2 тоюбуз бар эле тийип келе калабыз деп. Сизде кандай бул жагынан? Эми ал жагына гарантия бере албайм. Бизде момент чыга берет да андай нерселер. Азыр деле мага чалып калышы мүмкүн да. Андан нерселер болсо, бирок азыр жок. Азыр пока жок, эми болуп кала берет бизде. Болсо барып келе беребиз. Абдан сонун, жакшы эс алыңыз байке, күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Дагы бир коногубуз келди, сыйлуу байкебиз, биздин жакшы көргөн байкебиз. Эрмек Нурбаев байкебиз. Байке, ассалам алейкум. Бүгүнкү тойго кош келипсиздер. Бүгүнкү тойдо маанай кандай? Маанайым жаңы келдим тойго. Кичине кечигип келген маанай. Жок, башталды экен. Башталды элек. Бирок чакыруу 5те болчу. Чакыруу 5те болчу. Анан ошто 5те десем, кечки 5те десем жок деди. Кыскасы, ооба, маанай жакшы. Бүгүн сертигенде Сема экөөбүздүн жакшы тойго келдик. Ошол той болуп турсун. Убакыттан пайдаланып 1-2 сөз, каалоо тилек айтып өтсөңүз. Мен чындыгында бүгүнкү тойдо айтыла турган каалоо тилектердин баардыгына кошулам. Тойдун башкы максаты бул элдин бата алуу. Ошондуктан батабыз, берилген батабыз албетте аксакалдар келет, биз келдик, жаштар келет, уулар келет дегендей. Баарыбыздын батабыз кабыл болсун, ошол Сема экөөбүздүн жакшы бир ниети менен берген тою орундалсын, Кудай буйрса. Мош, анда байке жакшы эс алыңыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Мынакей урматтуу достор, 6 саатка созулган тоюбуз дагы соңуна келип жетти. Абдан сонун той болду. Көптөгөн өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Дагы ушундай видеолорду көрөбүз, ушундай тойлорго күбө болобуз десеңиздер, анда
Биздин YouTube каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар жана биз менен бирге болуңуздар. Тамада Event YouTube каналы сиздер менен. Тойлордо жолугушканча.